Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эртең 25 январда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Борбордук Азиянын жана Кытай Эл Республикасынын мамлекет башчыларынын жамааттык онлайн жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу президенттин басма-сөз кызматы билдирет. Кытай тараптан демилгеленген Борбордук Азиянын мамлекеттери Кытай онлайн саммитине Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев катышат. Тараптар Борбордук Азия өлкөлөрү менен Кытайдын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн кеңири спектри, ошондой эле көп кырдуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашат. Онлайн саммиттин жыйынтыгында дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Борбордук Азиянын жана Кытай Эл Республикасынын мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү кабыл алынат. Белгилей кетсек, Кытай Эл Республикасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныган. 1992 жылдын 5 январында Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндө белгилешкен коммюникеге кол коюлган. Эки тараптуу мамилелердин негиз салуучу документи болуп 2002 жылы кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишим да саналат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Баткен облусунун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча президенттин тапшырмасынын аткарылышы боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма-сөз кызматынан билдиришти. Жыйындын жүрүшүндө 62 преференциалдык чек ара конуштарынын тизмеси бекитилип, аларга айрым салык, жер, экономикалык жана башка жеңилдиктер берилери айтылды. Арзыбек Кожошев белгилегендей, февраль айынын экинчи жарымында Министрлер кабинетинин биринчи көчмө жыйыны Баткен облусунда өтөт. Министрлер кабинети жеңилдетилген мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан тышкары Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан 62 айылынын тургундарынын пенсиясын 2000 сомго көтөрөт. Ошондой эле жөлөк пулдун көлөмүн 2 эсе көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү, чек арага жакын жайгашкан 62 айылда жашаган социалдык кызматкерлердин, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу мүмкүнчүлүгү да каралууда деп белгиледи Арзыбек Кожошев. Жана 15 февралга карата бардык ченемдик укуктук актылар Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында бекитүү үчүн даяр болушу керек деген кошумчалады. Өлкөдө 24 январга карата коронавирус 426 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинен Бишкек шаарында 314, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 44, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 4, Ысык-Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 18, Баткен облусунда 22 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 589 адам илдеттен сакайып чыкты, 2 бейтап каза болгону дагы маалымдалды. Бүгүнкү күндө стационарларда илдеттен 1176 бейтап, амбулатордук түрдө 6780 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 195820 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 183517 киши айыгып чыкса, 2851 адам каза болду. Мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу автоунаа менен товарларды ташууда навигациялык пломбаларды колдонууну тестирлөө боюнча пилоттук долбоорду узартты. Ведомствонун басма-сөз кызматы билдиргендей, пилоттук долбоор 2022 жылдын 15 февралына чейин иштейт. Навигациялык пломба ЭАЭПке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына импорттоо учурунда жүк ташуучу автотранспорттук каражаттар менен товарларды ташууга байкоо жүргүзүү, товар жүгүртүүнүн мыйзамдуулугун тастыктоо, товарлардын багытталган пунктка жеткирилишин контролдоону камсыздоо жана тышкы экономикалык иштерден катышуучуларын ЭАЭПте навигациялык пломбаларды колдонууну киргизүүгө даярдоо максатында колдонулат. Көрсөтүлгөн мезгилде ЭАЭПке мүчө мамлекеттерден товарларды алып келүүдө навигациялык пломба эшиктердин бекитүүчү түзүлүштөрүнө жана транспорттук каражаттардын жүк турган бөлүктөрүнө илинет. Пилоттук долбоорго Кыргыз Республикасынын аймагына алкоголдук жана тамеки продукцияларын ташып келүүчү 6 компания катышууда. Пилоттук долбоордун катышуучулары үчүн транспорт каражаттарынын жүк турган бөлүктөрүнө навигациялык пломбалар ыктыярдуу жана акысыз негизде орнотулат. Кыргызстандык Нурайдин Рустамбек уулу Мирзохит Имамназаров жана Рыспек Бектенов 22 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатынын жарым финалына чыкты. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Мелдеш 20 январдан баштап Ташкент шаарында өтүүдө. Нурайдин Рустамбек уулу 71 кг салмакта мелдештин чейрек финалында тажикстандык Хуршет Усвалиевди 5-0 эсебинде утуп алды. Мирзохит Имамназаров 63,5 кг салмакта Япониядан келген Китамото Шун
Фонсекини 3-2 эсебинде. Ал эми Рысбек Бектенов 60 кг салмакта Шри-Ланкадан келген Гадул Пассара Лекам Гедараны утуп алды. Белгилей кетсек, чемпионат 30 январда жыйынтыкталат. Армениянын президенти Армен Саркисян кызматтан кетти. Бул тууралуу анын расмий сайты кабарлады. Маалыматка караганда, Саркисяндын мындай чечимине ыйгарым укуктары жетпей, согуш жана тынчтык маселелеринде өлкөнүн саясатына таасир эте албай жатканы себеп болгон. Армения бүгүнкү күндө системалуу маселелерди чечүү үчүн президент потенциалынын көпчүлүк бөлүгүн пайдалана албаган реалдуулукта жашап жатат. Азыр президентте өз өлкөсүнө жардам берүүгө инструменттери жок. Буга чейин конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча комиссия түзүлгөн. Конституцияга өзгөртүүлөр кирип калса, кийинки президент балансталган чөйрөдө иштеп, өлкөдө тең салмактуулук тутуму түзүлөт деп үмүттөнөм деп жазылган Саркисяндын билдирүүсүндө. 68 жаштагы Армен Саркисян президенттик кызматка 2018-жылы жазында шайланган. Ага чейин 1996-1997 жылдары 4 ай премьер-министр болуп иштеген. Армения бүгүнкү күндө парламенттик өлкө жана президенттик кызмат негизинен расмий гана мааниге ээ. Жарандар бул кызматка бир гана жолу 7 жылдык мөөнөткө шайланууга укуктуу. Өлкө мыйзамдарына ылайык президент кызматка кетүү тууралуу арызын парламентке берет. Арыз жарыяланары менен дароо кабыл алынды деп эсептелинет. Жаңы президент кызматка киришкенге чейин мамлекет башчынын милдеттерин парламент төрагасы аткарып турат. Президент өлкөнүн улуттук жыйыны тарабынан 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Бул жерде взрослый, школьник, иностранец, анын акысы билеттери бар. Акысы билеттер ошо инвалидтерге, пенсионерлерге акысы билет чыгарып беребиз. Алдына сиздерге ошо билет катышуучуларына билет мындай чыгышат, мына чип код менен чыгат билет өзү. Ошо код менен аркылуу ошо эмеден турникеттен киришет. Сулаймантоодогу Үңкүр музейине кирүү үчүн эми электрондук билет сатуучу кассалар орнотулду. Ыйык чайга келген туристтерге мониторинг жүргүзүп туруу жана мындагы кызматкерлердин ишин оптималдаштырууну көздөп электрондук турникеттер коюлду. Алгач пилоттук проект катары Үңкүр музейине орнотконбуз. Мындан ары Сулаймантоого чыгуучу билет кассаларына дагы ушу электрондук турникеттер орнотулат. Мунун ошо бир топ ыңгайлуулуктары жана мамлекетибиздин ошол санариптештирүү программасына ылайык ишке ашырылды. Бул жерден ошо келгендер билет алып, андан ары музейге кирсе болот. Жана бул атайын ошо сайтка дагы биз орноштурдук. Электрондук капчык аркылуу дагы музей билеттерин алдына алып койсо болот. Кубанычбек Назаров автор болуп 1980-жылдары алгач ресторан, тамактануучу жай катары курулган. Бир жылдан кийин эле зыяратчылардын саны көбөйүп, мазарлардын жайгашканын эске алып, музей катары иштетип башташкан. Музейге зыяратчылардан келгенден башка көргөзмөлөрдү өткөрүп келишет. Буга чейин көптөгөн экспозициялар, көргөзмөлөр коюлган. Акыркы жолу 2000-жылы Ош шаарынын 3000 жылдык мааракесине карата Фергана өрөөрүндө жашаган элдердин ырым-жырымдары, диний ишенимдери чагылдырылган экспозиция орун алган. Биздин бул көргөзмө залдарыбызда алгачкы диний ишенимдер катары зороастризм, шаманизм залдары, ырым-жырымдар залдары жана ислам залы болуп залдарга бөлүнгөн. 2009-жылдын июнь айында дүйнөлүк мурастарына кирген биринчи мамлекеттик эстелик Сулаймантоону оңдоп түзөө иштерине бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан $4 миллион каражат бөлүнгөн. Бул долбоор туристтерди, меймандарды жана зыяратчыларды сапаттуу тейлөө максатында кайра жаңыртуу жана оңдоп түзөө иштерине багытталат. Миллиондогон акчалардын санын укканда эле сырттан кызыгуучулар пайда болот экен. Буну эмне кылат, кандай кылат? Балким бул баягы бир кулкунга кирип кетеби, башка болуп кетеби деп. Мунун мен ушул жерден айтып коюшум керек. Бул мамлекеттин түздөн түз көзөмөлүндө. Сулаймантоого $4 миллион бир тыйын келип түшпөйт. $4 миллион мамлекет тарабынан Арис ишканасына которулуп, Арис ишканасы мунун бардык материалдык жоопкерчилиги, финансылык жоопкерчилик бул Арис ишканасынын мойнунда болот. Алар кимдерге бөлүштүрөт, кандай кылат, ал уже мамлекеттин өзүнүн иши. Музейден өз имараты үчүн 1998-жылы гана жер бөлүнүп, 2000-жылы Ош шаарынын 3000 жылдык бааракесине карата ачылган. Бирок анда музей Улуу Жибек жолу деп аталган. Ага улуттук деген статус 2004-жылы берилип, аталышы Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси деп өзгөртүлгөн. Бүгүнкү күндө айланасындагы эми архитектуралык курулуштар, же болбосо бүгүнкү элдин баягы Сулаймантоого болгон көз карашы, же болбосо мамилеси кайсы бир деңгээлде өзгөргөн сөйт да. Эми ал өзүнүн жол менен кете берет, бирок биз Сулаймантоонун баягы тарыхый баалуулугун сактап калышыбыз керек.
Биз буга чейин дагы археологдор изилдеген Сулайман тоо негизи Ош шаары ошол баягы СНГ өлкөлөрүнүн ичинен эң байыркы шаарлардын катарына киргендиги бул биз үчүн сыймыкта. Анан ошол тарыхый баалуулугубузду, тарыхый биздин мааниге ээ баалуулугубузду сактап калыш бүгүнкү бийликтин дагы, коомчулуктун дагы мындай милдети болуш керек деп ойлойм да. Сулайман тоо Советтер Союзу учурунда динге каршы жүргүзүлгөн саясаттын натыйжасында өз маанисин жоготконун айтууга болот деген пикирлер бар. Ал эми эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан бул тоону өз саясатында өтө ийгиликтүү пайдаланып келүүдө. Оштун так ортосунда жайгашкан Сулайман тоодо 400дөн ашуун петроглифтер, орто кылымдагы мончонун калдыктары жана мечиттер орун алган. Ошондой эле тоо 2009-жылы ЮНЕСКОго Борбор Азиядагы ыйык тоонун эң мыкты үлгүсү катары кирген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Allah subhanahu wa ta'ala has 23 январь күнү банк жана башка финансылык мекемелердин кызматкерлерине өткөрүлүп жаткан ислам банкинги тууралуу 3 күндүк курстун 2-чи күнү өткөрүлдү. Курсту Аль-Хамид Евразия Sharia Advisory Services компаниясынын директору Устаз Актиит Кокоев жана аудит жана бухгалтерия боюнча АОФИ эл аралык шарият стандартынын башчысы Муфти Ибрагим Эсса өткөрүшүүдө. Муфти Ибрагим Эсса банк жана башка финансылык мекемелердин кызматкерлерине экономика жана банкинг тууралуу бир топ түшүндүрүү иштерин окутту. Анда катышуучуларга ислам принциптери менен иштеген банктарга өзгөчө мурабаха, мушарака, ижарам жана башка стандарттар окутулду. Катышуучулар азыр ошол эми өзгөчө Кыргызстанда учурда болуп аткан ислам банки, ислам принцип менен иштеп аткан мекемелер, компаниялар, банктарда ошо өзгөчө мурабаха, мушарака, ижара, музараба жана башка ошол стандартты окулуп атат. Анткени бул бир эле банкта эмес, жекече адамдын, эки адамдын ортосунда да керектүү нерсе. Өзгөчө банктарда дагы ушул термин, ушул стандартты колдонуп атат. Өткөрүлүп жаткан семинарга катышып жаткан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы Султанали Ажи Гапуров бул иш аракеттери учурдун талабы экенин билдирип, жасалып жаткан бардык иштер адал болушу керек экенин билдирди. Буга катар шариятта көрсөтүлгөн соода сатык жана мамиле маселелери боюнча жакшы сабак экенине токтолду. Жасап аткан иштеринде адал болуп, так болуп, бирөөдүн акысына кирбей, экинчи бир кишиге зыян жеткирбей, ошонун ичинде эле кылып аткан соода сатык иштеринде, банктык эсеп кысап иштеринде ушу тазалык, адалдыкты талап кылып калганы бул албетте бул жакшы көрүнүш. Бүгүн мына атайын ушул устаздар келип, ушул жерде ушу банк тармагындагы ишкердик жаатындагы жана башка соода сатык жаатында жүргөн инсандарга жана башка кызыктар тараптарга ошо тиешелүү исламдык, шарияттык көрсөтүлгөн соода сатык жана мамиле маселелери боюнча сабагын өткөрүп атат. Буга катар мындай пайдалуу жана ислам шарттарынын негизинде өткөрүлүп жаткан сабакка Ихсан компаниясынын өкүлдөрү да келген. Анткени бул компания жакын күндөрү ислам шарттарынын негизинде иштеген микрокредиттик компания ачууну көздөп жатышат. Анын алкагында жумушчуларды алгач мындай курстан өткөрүп коюу учурдун талабы экенин билдиришти. Ошол сабак берип атабыз өзүбүздүн элдерибизге, өзүбүздүн сотрудниктерибизге. Биздин сотрудниктердин ичинде юристтер, бухгалтерлер, топ менеджерлердин баарына ушул IOFIнин сертификатын алып, кийинки жолу ушул исламга туура келген багытта иштейли деп, анан биздин ниетибизде дагы МКК деп микрокредитный компания ислам принципте да ачканга аракет кылып атабыз. Ошого дагы азыртадан биздин өзүбүздөрдүн сотрудниктерди даярдап, ислам принципке окутуп, IOFIден атайын ушул мүчөлөрүн чакыртып сабак болуп атат. Кошумчаласак, өткөн жылы жайында Аль-Хамид Евразия Sharia Advisory Services эл аралык компаниясынын директору Кокоев Акчигит жана АОФИ эл аралык шарият стандарттарынын башчысы Муфти Ибрагим Эсса Ташкент шаарында банк жана башка финансылык мекемелердин кызматкерлерине да семинарларды өткөрүп келишкен. You have seen or not? You have seen?